границаны өткөндөн баштап келе баштайбыз ушулардын баардыгын текшерип. Жыл сайын ушул мезгилде коопсуздукка багытталган иш-чараны өткөрүп, туристтик мезгилге даярдык көрүү салтка айланган. Быйылкы гарнизондук бөлүштүрүүнүн негизги максаты дагы жарандардын, ошондой эле чет элден келген коноктордун коопсуздугун камсыздоо жана туристтик дараметти жогорулатуу болууда. Иш-чарага катышкан министрлер кабинетинин төрагасы эң башкысы тынчтыкты бекем сактап, бардык аймактарда калктын коопсуздугун камсыздап, эс алуучуларга жагымдуу шарттарды түзүү экенин белгиледи. Адамзатты каптаган пандемиядан кийинки мезгилде жана дүйнөлүк экономикалык кырдаалга байланыштуу туризмди өнүктүрүп, эл аралык нормаларга дал келген шарттарды түзүү үчүн кыйынчылыктарды чечүүнү жеңил болгон жок. Бирок талыкпаган аракеттердин натыйжасында быйылкы жылы көптөгөн эс алуучуларды кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн түзүүгө жетише алдык. Бүгүнкү күнгө чейин 2 миллионго чукул туристтерди тосуп даярданып келсек, быйылкы жылы 10 миллионго жакын туристтердин келишин күтүп жатабыз. Туристтик артыкчылыкты мындан ары да жогорулатып, тейлөөнү бардык деңгээлин жакшыртып, өлкөбүзгө келген конокторго ыңгайлуу жагдайларды тартуулап, коопсуздугун сактоо, жергиликтүү бийликтин жана укук коргоо органдарынын башкы милдети экендигин билдирем. Туристтик сезон маалында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо үчүн чек арадан киргенден баштап көлгө чейин ар бир постко патрулдук автоунаалар бөлүштүрүлүп бекитилген аймактарда кызматта болушат. Ар бир чет элден келген мейман менен сылык учурашып, аларга бардык коопсуздук маалыматтар камтылган баракчаларды таратуу милдеттендирилген. Атайын постто тургандардын ар бири эс алуучулар менен туристтерге кандай мамиле кылып, кантип жакшы тил табышы керектигин үйрөткөн окуулардан өткөн. Өзүңөр былтыр көрдүңөр, ар бир 10 километр сайын постторду койдук, анткени дегенде транспорттук каттамдар өтө көбөйгөн да ушул кезде биз деген күчөткөнбүз ушу көзөмөлдү. Мындан тышкары атайын фильтрациондук постторду да койгонбуз. Бул деген Кемин шаарчасында, Балыкчы шаарында, анан Чолпон Ата шаарында ушул аткарган чаралардын негизинде былтыр ушу тур мезгили убагында жолуна кырсыктардын санын кескин түрүндө азайтканбыз. Аны саны боюнча 37%, ошо жолуна кырсыктардын каза болгондор 57%-га азайган. Быйыл да албетте ушундай ишти алып барабыз. Быйыл мурдагы жылдардан айырмаланып, эл аралык өнөктөштөрдүн жардамы менен элди коопсуз тейлөөгө карата заманбап шарттар түзүлдү. Өлкөнүн бардык аймактарында жаңы үлгүдөгү жабдыктар менен камсыздалган аймактык тескөөчүлөр ишке кирсе, Бишкек, Ош шаарларында бир катар чет тилдерди билген туристтик милиция кызматы ишке киргизилди. Ал эми Ысык көл облусунда туристтик жана экологиялык кызматы материалдык, техникалык жабдыктар менен камсыздалып, милдетин аткарууга чыкты. Мынакей жайкы туристтик сезондо баарыбыз чогуу эле, мына биз баш болуп ушул милиция кызматкерлери менен күнү түн иштейбиз. Эң негизги максат туризмди жакшы өткөзүп алышыбыз керек. Башка мамлекеттердин аскага келген туристтердин алдында өзүбүздүн жалаң гана жакшы жактарыбызды көргөзөлү деген. Коомдук жайларга, эл көп чогулган аймактарга, жол кырсыктары мүмкүн болгон кооптуу трассаларга, кылмыштын бетин ыкчам ачууга карата мерчемдүү жерлерге 2000ден ашуун видео камералар коюлуп, мониторинг борборлору күнү түнү көзөмөлдөө иштерин жүргүзүп баштады. Мындан сырткары дагы башка бир катар заманбап санариптик талаптарга жооп берген жагымдуу шарттар түзүлдү. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери мындан ары ушу жергиликтүү тургундарды, келген конокторду жана эс алуучуларды эле көзөмөлдөбөстөн, өзүлөрү дагы жетекчилик тараптан көзөмөлдөнүп турат. Себеп дегенде жакынкы күндөр ушул бардык кызматтык унааларга спутниктен көзөмөлдөп туручу атайын жабдыктар орнотулууда. Ошондо республика боюнча канча кызматтык унаа бар болсо, ошолордун бардыгына тең көзөмөлдөөчү жабдыктар орнотулат. Ошондой эле Ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш же окуя орун алгандан кийин анын кесепети менен күрөшпөй, профилактикалык иштерге басым жасалсын деген талап коюлду. Адамдын ден соолугу менен өмүрүнөн баалуу эч нерсе жок экендиги эскертилип, жол жүрүүдө жана эс алууда кырсыктарга себеп боло турган учурлардан оолак болуу боюнча үгүт, таасирдүү түшүндүрүү иштерин алып барылат. Айдоочуларга, өзгөчө жаш айдоочуларга жол эрежесин сактап, өздөрүнүн жана башкалардын өмүрүнө кооптуу экендиги байма-бай эскертип туруу милдети коюлду. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.